Ассаламу алейкум, урматтуу Баятов айылынын тургундары, ошондой эле эже агайлар, окуучулар, мекеме кызматкерлери. Өзүңүздөр билгендей, бир адамдан бир китеп долбоору буюрса Баятов айылында ишке ашкан турат. Буга чейин Баятов айылында эле эмес, Кош Төбө айылында, Тоголок Молда айылында жана Ак Чий айылында ишке ашты. Биз көрдүк, бул долбоорду өтө мыкты деңгээлде өттү. Ошону долбоорду ишке ашырган жаштарга, ошондой эле Кош Төбө айылынын, Тоголок Молда айылынын жана Ак Чий айылынын тургундарына мен терең ыраазычылык билдирем. Бул долбоор Ак Талаа районунда эле эмес, бүткүл Кыргызстан региондарында ишке ашып атат. Себеби бул долбоор азыркы замандын талабы жана муктаждыгы десек болот. Себеби адам баласы өзүнүн денесин күчкө толтуруш үчүн сөзсүз спорт залдарга барат. Бирок адам акылын машыктырыш үчүн сөзсүз китеп окуш керек. Ошол себептен жаштарга алардын оюн өзгөртүү үчүн сөзсүз бул китеп чоң жардам берет деген ишеничтебиз. Китепти кимдер өзү жазат? Китепти бул жөнөкөй адамдар жазбайт. Китепти улуу инсандар жазат. Чыңгыз Төрөкулович жана Төлөгөн Касымбековский деги эле ушул китеп жазган адамдар, булар улуу инсандар десек болот. Ошол адамдардын ою менен бөлүшүү, ошол адамдардын оюн окуу десек болот. Китеп окууда биз өтө маани беришибиз керек. Себеби дүйнө жүзүндө миллиардерлер бар. Билл Гейтс, ошондой эле Facebooktун негиздөөчүсү Цукерберг. Мисалы, Билл Гейтс жылына 50 китеп окуйт экен. Цукерберг жумасына 2 китеп окуйт экен. Элестетиңиздер. Алар миллиарддаган бизнеси, миллиарддаган акчаны кыймылдатып аткан адамдар ушул китеп окуганга жумасына 2 же болбосо жылына 50 китеп окуганга өздөрүн арнашат убактыларын. Эмне себептен алар ушул нерсеге арнап атат? Аларда акча бар, бардык нерсе жетиштүү. Бирок алар өздөрүн өнүктүрүү үчүн дагы, алар өздөрүнүн акылын маштырыш үчүн сөзсүз китеп окуганга өздөрүн убакыт тапканга аракет кылып атышат. Бизде анчалык миллиарддаган акча жок. Бизде 1 гектар жер, 2 уй, анан 20 коюбуз бар. Бирок ошентсе да биз китеп окуганга убакыт таба албайбыз. Биз китеп окуганга аябай маани берели. Өзүбүздү салыштырып көрөлү. Ошондой эле бул долбоордо мисалы Союз учурунан бери китептер басылбай же айылдар, аймактарга жеткирилбей, биздин китепканалар бош калган аңгырап, же эски китептер. Биз патриоттуулук десек, калпак кийип басканды же бир көчөдөн бир көчөгө желек көтөрүп басканды биз патриоттуулук деп түшүнөбүз. Жок. Бул патриоттуулук деген бул өтө чоң түшүнүк. Мисалы, биз патриоттуулук деп көчө салабыз, бирок көчөбүз эртең тешилет. Патриоттуулук деп бир жерге дубал тургузабыз, бирок эртең дубал кулайт. Биз жаштарга инвестиция салсак, жаштарды китеп окууга үндөсөк, жаштарга максат коюуну үйрөтсөк, алар эртеңки күнү Баятов айылын алар Токиого айлантат. Урматтуу жердештер, баарыбыз ушул бир адамдан бир китеп долбоорун колдойлу. Китеп алуунун ыкмасын биз эстафета түрүндө өткөрсөкпү деп турабыз. Мен өзүм 5 кишиге эстафетаны жөнөтөм. Ар бир адам 5 кишиге кайра эстафета жөнөтсө, биз оңбогондой китепти чогулта алабыз. Ошондой эле биздин районубузда өзүңүздөр билгендей башка айылдардан караганда элдин саны көп. Биз көбүрөөк китеп топтогонго аракет кылышыбыз керек. Мен эстафетаны өзүмдүн тегерегинде жүргөн тааныштарымды бычакка сап өсүп келаткан мыкты жаштарыбыздын бири, Ак Талаа биримдигинин төрагасы Самат Асаналиев агабызга жолдойм. Ошондой эле Кубаныч Баялиев, биздин мыкты жигитибиз бар, Кубаныч Баялиев. Ошондой эле Тимурлан Элетенов, Арслан Байгабылов, Улан Асаналиев агаларыма жөнөтмөкчүмүн. Ошондой эле өзүмдүн классташтарыма жана эжелериме да айта кетсем, Айнар эжекебизге, Элзат эжебизге жана Гүлжан Оторова эжекебизге жөнөтмөкчүмүн. Биз ар бирибиз колдон келишинче бирден китеп болсун, мейли 100 китеп сатып берели, колдон келишинче 1 китеп болсо да салым кошолу. Мен билем баарыбыздын үйүбүздө окулбай жаткан жок дегенде 5 китеп бар. Ошонун 5 китептин бирөөсүн дагы алып барып китепканага өткөрөлү. Ошол жерден китепканадан жаштар окушсун, баарыбыз окуйлу. Исламда айткандай, адам төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин китеп окууга, мындайча айтканда, илим алууга милдеттүү десек болот.